тилинде эл коргоочусу, айкөл жетекчи, акылман бий болгон инсан. Ал жаштайынан жоопкерчилик өнөрдү өздөштүрүп, элдин тынчтыгы үчүн күрөшкө чыккан. Калмак чапкыны сыяктуу оор замандарда Чааби кыргыз менен казактарды бириктирип, жоого каршы бир муштумдай туруп, ата мекенди коргоп калган. 1643-1652 жылдарды улуу салгылашууларда анын кошуну Енисей тарапка чейин сүрүп, душманга катуу сокку урганы тарыхта жазылып келген. Бирок Чаабийдин эмгеги жоопкерчилик менен гана чектелген эмес. Ал тынчтык заманда элди дыйканчылыкка, эмгекке үндөгөн. Чүйөрөндө арык каздырып, жер сугарууну жолго койгон, элдин турмушун жакшырткан. Анын артында калган мурас бул элдик менен эмгектин айкалышы. Эмгек демекчи, бүгүнкү күндө облус аймагында жасалып жаткан элдин эмгеги жөнүндө бир аз учкай токтоло кетейин. Быйыл социалдык багыттагы мектеп, бала бакча, саламаттык сактоо жана спорт тармагында объектилерден 21 объект мына бүгүнкү күнгө чейин ишке берилди Чүй облусу боюнча. Мындан бөлөк 161 объект курулуш иштери жүрүүдө. Ошол 161 жылдын аягына чейин ишке берилди. Акыркы 2 жылдын ичинде 57 өнөр жай ишканалары ишке берилип, быйыл мына 10 миңден ашык жумушчорун камсыз кылган 53 өнөр жай ишканаларды ишке берилүүсү күтүлүүдө. 53-түн 5-өсү бүгүнкү күнгө чейин ачылды. 2-өсү өзүңүздөр көргөндөй Садыр Нуркожоевичтин катышуусу менен бул кант Ысык Ата районунда клинкер керамика кафель чыгаруучу завод. Анан кант цемент заводунда жаңы линия коюлду. Бүгүнкү күнү ушул өнөр жай ушул завод фабрикалар боюнча да айтып кетейин. Ушул 53 ишкана жөн гана ишкана эмес. Бул эң негизги элди жеринде ушул президентибиздин тапшырмасы бар, жеринде иш менен камсыз. Жөн гана ишкана эмес, жаңы технологиялар алынып келип атат. Жаңы оборудованиялар, жаңы линиялар